Эгерде сиз 6-класстын окуучусу болсоңуз, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыз болот. Ал үчүн менин WhatsApp номерума кайрылыңыздар. Менин WhatsApp номерим 0702 300 339. Кашаларды ачуу. Кашаларды ачууда бизде эки учур кездешет. Кашанын сыртында плюс белгиси болгон учур жана кашанын сыртында минус белгиси болгон учур. Биринчи учур. Кашанын сыртында плюс белгиси болгон учур. Эгерде кашанын сыртында плюс белгиси турса, анда кашанын ичинде белгилер өзгөрүүсүз жазылат. Мисалы, бул жакта 5-тин өзүн көчүрүп жазабыз, себеби 5-тин кашага эч кандай тиешеси жок. Кашанын сыртында плюс белгиси турат, демек кашанын ичинде белгилер өзгөрбөйт. Башкача айтканда, кашанын ичин жөн гана көчүрүп жазабыз, калгандарын кадимкидей эле кошуп кемитип чыгарып коебуз. Дагы бир мисал карап көрсөк. Бул жакта минус 4-тün өзүн көчүрүп жазабыз, себеби анын кашага эч кандай тиешеси жок. Кашанын сыртында плюс белгиси турат, демек кашанын ичинде белгилер өзгөрбөйт. Башкача айтканда, кашанын ичин жөн гана көчүрүп жазабыз. Бул жакта 30-дун алдында белги жок болуп калды. Биз билебиз, эгерде сандын алдында белги жок болсо, анда бул оң сан деп түшүнөбүз. Демек, плюс белгисин коебуз. Калгандарын кадимкидей эле кошуп кемитип чыгарып коебуз. Экинчи учур. Кашанын сыртында минус белгиси болгон учур. Эгерде кашанын сыртында минус белгиси турса, анда кашанын ичинде белгилер өзгөрөт. Мисалы, бул жакта 5-тин өзүн көчүрүп жазабыз, себеби 5-тин кашага эч кандай тиешеси жок. Кашанын сыртында минус белгиси турат, демек кашанын ичинде белгилер өзгөрөт. Башкача айтканда, кашанын ичинде турган сандардын ар биринин белгисин өзгөртөбүз. Ошондо минус 30 плюс 30 болот, ал эми плюс 6 минус 6 болуп өзгөрөт. Калгандарын кадимкидей эле кошуп кемитип чыгарып коебуз. Дагы бир мисал карап көрсөк. Бул жакта минус 4-тün өзүн көчүрүп жазабыз, себеби анын кашага эч кандай тиешеси жок. Кашанын сыртында минус белгиси турат, демек кашанын ичинде белгилер өзгөрөт. Башкача айтканда, кашанын ичинде турган сандардын ар биринин белгисин өзгөртөбүз. Ошондо 30 минус 30 болот, ал эми минус 2 плюс 2 болуп өзгөрөт. Калгандарын кадимкидей эле кошуп кемитип чыгарып коебуз. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.